Саламатсыздар, урматтуу Жалбырак ТV YouTube каналынын көрүүчүлөрү, урматтуу биздин сайттын окурмандары. Сиздер менен акыркы мамлекетте болуп жаткан саясий кырдаалды талкуулоо үчүн биз бүгүн студиябызга Кыргыз Республикасынын президенттигине талапкер Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери Атахан Кимсанбаевич Мадумаров чакырган. Саламатсызбы? Алейкум ассалам. Атахан мырза, мына акыркы Кочкор Атада болгон окуяны сиздин өзүңүздүн оозуңуздан угалычы деп бүгүн студиябызга чакырдык. Алгачкы суроо эле ошол болсун. Ошол жердеги инцидент эмне болду, айтып берсеңиз. Кочкор Атадагы окуя аябай көп мындай бир кызыгууларды жаратып атат. Бул жөнөкөй эле маселе өзү. Биз бир канча күн башта 8 октябрь күнү саат 15:00-дө ошол жерде президентке талапкер Атахан Мадумаров менен Нокен, Базар Коргон, Майлы Суу шаардын тургундары менен жолугушуу болот деп жарыялаганбыз. Аны мен теле таймаш мезгилинде да жарыялагам. Кагаз берилген. Кагазды алдым деген колу бар. Эртеси күнү эсеп эмес, кокуй биз бере албайбыз. Бул жака Жээнбеков келет экен деген маселе чыгарышыптыр. Жээнбеков келсе ал дагы мага окшогон талапкер. Жээнбеков келсе аныкын жылдырып койсоңор болот. Болгонду дагы акимиң баш болуп, губернаторуң төш болуп баарын чуркап жүрөсүң. Биздин өзүбүздүн коюлган программабыз бар. Кочкор Ата шаарындагы болгон жолугушуудан кийин биз Кербенге кетишибиз керек, Аксыга. Аксыда дагы Аксы, Алабука, Чаткал райондорунун тургундары менен жолугушуубуз бар. Жок, алар эмне кылат? Караөзгөйдө Караөзгөй. Биз маданият үйүнүн алдында аянтчада өткөрөбүз деп. Жок, ошол жака шаардын ичинен башка райондордон таап келип машиналардын баарын ошол жерге тизип, анан майы кызматкерлерине кайтартып коюптур. Бул карызгөйлүк, бул айырсиздик, бул уят маселе. Анан жанакы маданият үйүнүн 2-чи кабатына үн күчөткүч менен музыкаларды коюп коюптур. Бул деген сөз Мадумаров келип жолукса эл укпай калсын деген карызгөйлүк. Кара ниеттик бул. Жээнбеков стадиондо өткөрөт экен. Анын кандай тиешеси бар бизге? Биз маданият үйүнүн алдында өткөрүп атабыз. Жок, ошол ар жактан ташып келген машиналардын баарын ошол жерге тизиптир. Эми бул келесоо киши гана түшүнбөсө, калган кишинин баары түшүнүп турат. Эмнеге ошондой кылып атат? Эмне максатта ошондой кылып атат? Ошондуктан эл жыйналгандан кийин мен кирип бардым. Кирип барып айттым, урматтуу ошол Нокен, Базар Коргондо өзүнчө өткөрдүк. Нокен менен ошол Кочкор Ата, Майлы Суу шаарынын тургундары саат 3-тө мени менен жолугушуу болмок эле, мен келдим. Анан эле кайпалакташып баары, мен маданияттуу түрдө баары менен баары амандашып, саламдашып, анан жарыя кылдык. Алар айтып калышты, кийин чыгарышып атпайбы? Мадумаров күтүп турду ошол жерде деп. Себеп алар айтты. Бул биринчи талапкер бүткөндөн кийин сөздү сизге беребиз деп. Бирок жүрөктөрү чыдаган жок. Чыдай да албайт. Чыдамак да эмес. Талапкер деген бир 20 мүнөттөй ар кандай кесмелерди элдин кулагына илип бүттү. Эл уккан деле жок, себеп күчөткүчтү жана Мадумаров сүйлөп баштаганда өчүр дешип кыйкырып, жанакы эмнени тартып алып, кийин аны улаганды унутуп, эстери болуп калган. Сооронбайды уккан деле киши жок. Анын артынан туруп алып, жанакы дирижер бар экен, элди көтөргүлө, кол чапкыла деп кыйнала берип, байкуш учуп кете жаздады өзү. Элге ошондой репетиция кылыптыр да, мен момундай кылганда кол чабасыңар деп. Анан ал ошондой ишарат кылып атты, анан эл кол чапкандай болуп атты. Элге үнү угулган жок да сөз. Бүткөндөн кийин сөз бербей башка кишилерге берип атат. Мен айттым, кана убадыңар. Жээнбековден кийин беребиз деп эдиңерби? Жок, сизге сөз берилбейт. Мына ошол жерден дагы кара ниеттик кылышты. Мен өзгөндөгү болгон жыйында айтпадым беле, талапкерлердин баары келип эле, эл бир, мамлекет бир. Жээнбеков айтып атпайбы, бул жердеги эл меники деп. Сен менчиктештирип алдыңбы? Эми ташып келдим дегендей да. Эл баарыбыздыкы. Ошол элден сурадымбы, сен кимдин элисиң деп. Баары Алланын, жараткандын эли.
эл меники деп. Ким ал? Момундай баягы ичтардык болбош керек. Падыша болом, жетекчи болом деп бараткан киши айкөл болуш керек. Мен болсам тескерисинче айтмакмын. Ой, жакшы болду. Кош келиңиз. Келиңиз экөөбүз тең программаны айталы. Эл журтубузга биз тынчтыкты каалайбыз. Тандап алыш элдин колунда. Эмнеге ичиң тарыйт? Эмнеге ичиң тарыйт? Себеп мына ички жан дүйнөсү ошондой. Мен кубанмакмын эгерде башка талапкер ошондой болуп кошо келсе. Кандай дейсиз? Мына ушул Кочкор Атадагы жолугушуудан кийин, инциденттен кийин, жана фейк аккаунттар аркылуу сизге чабуулдар башталды да. Анан сиз мына көчө эле Аксы районунан келдим дедиңиз, көчөдөн. Аксыдан келдим, Кербенден келдим. Анан кече жолугушуу ошол Кербенде болду. Элдин маанайы кандай ал жакта? Баягы азыр көп сөз болуп атпайбы, административдик ресурс, добуштарды сатып алуу деп. Анан каралоолор дагы апогейине жеткендей болуп калды да. Элдин маанайы кандай? Каралоо деген бир тараптуу кетип бартат. Кимдин колунда кандай куралы болсо, ошол курал менен каралап атат. Бул абийир алып келбейт. Эки тарабына тең абийир алып келбейт. Элдин маанайы Кудайга шүгүр, бирок эл бир нерседен чарчаган. Эл жасалмалуулуктан чарчаган. Эл баякындай болуп, ушу шайлоо мезгили болгондо эле ушу жакшынакай болуп, костюм-шымдарын кийип алып барып элдин алдында сүйлөгөндөрдөн чарчаган. Эл ташылып келип атат, ташылып келген кишилердин баары каргыш айтып кайра тарап атат. Мен ачык болуп аткан сүрөттөрдү айтып берейин. Кантип айтасыз? Мугалимдердин баары калтырап, титиреп коркуп атабыз дейт. Бирок шайлоо күнү буларды эсине келтиребиз деп атат. Шайлоо күнү эсине келтиребиз. Ага чейин бизди коркутуп атат. Эртең жыйын болот деп сабактардын баарын жаап коюп, элдин баарын бир жерге топтоп атат деп атат. Элдин сөзү ушул. Эжеке айтпайсызбы десем, айдайт да дейт иште. Анын баары көрүп турат, билип турат, сезип турат, бардыгын жасап аткан бүгүнкү бийликтин жасап аткан иши. Атамбаев чыгып алып айтып атат, биз таза шайлоонун жыты да жок айланайын. Жыты да жок таза шайлоонун. Эми башка ааламдан түшкөндөй болбой, мындай бир элге аралап басып барыш керек да, сураш керек да, кандай дейсиңер? Өздөрүн алдап атат да. Баягы жогорку окуу жайдын студенттерин, мугалимдерин, анан айылга барганда мектептеги балдарды тартып келип алып эле 30 000 киши мени колдоду. 30 000дин 10% да колдобойт сени. Элдин кулагына сиңирип атат. Жөн эле мындай бир саясат бул. Ушул маселени айта берели, андан кийин жана эле башта эле айтпады беле деп. Атамбаев айтып атпайбы, 40%га чыгып калды. Ким эсептеди? Кайсы таразага салды аны? Элдин маанайы чечкиндүү. Биз баякындай болуп, жөн туруп калбайбыз. Биз өзүбүздүн добушубуз үчүн күрөшөбүз. Биз чындык үчүн талыкпайбыз. Бирок момундай учурларда эмне десе макул деп туралы. Анан шайлоо күнү өзүбүз билебиз деп. Кудай кааласа, элге күч кубат берсин, элге инсап берсин, ариет берсин. Себеп ушул тагдыр, ушул турмуш биздин касиеттүү элибиздин өзүнүн колунда. Кандай кылып заманды өзгөртөбүз десе, элдин колунда. Эл өзгөртсө, жараткандан ушундай бир маңдайыбызга жазган жакшы бир замандарды буйрган болсо, ага биз татыктуу болушубуз керек. Кудай кааласа. Элдин маанайы сураган себебим мына 2 жумадан бери баягы башаламандыкты уюштуруп, элди көтөрүп, бийликти басып алуу аракети жүрүп жатат деген, баягы элдин аң сезимине сиңирүү аракети жүрүп жатат. 2 жума мурун мына Жогорку Кеңештин депутаты баягы уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүнүн сүйлөшүүсү менен камалып да кетти да. Кече дагы бир сүйлөшүү жарыкка чыкты. Анан 15 октябрда баягы мыйзам бузуучулук менен өтсө, бурмаланса, эл өзүнүн үнүн айтыш керек да. Эл сөзсүз өзүнүн үнүн айтыш керек. Эми булардыкы түшүнүксүз да. Мыйзам бузууга баратат дейт. Мыйзамды бузуп аткан ким? Ким мыйзам бузуп атат? Жээнбековди мындай жөнөкөй катардагы талапкер катары баратат дейт. Жөнөкөй катардагы талапкер баратса, акимдер эмне кылып жүрөт ал жерде? Губернаторлор эмне кылып жүрөт ал жерде? Ошол райондон чыккан. Буларда аябай коркунучтуу бир жагдай пайда болуп калды. Алдында майы кызматкери коштоп баратат, артында майы кызматкери коштоп баратат. Жөнөкөй талапкерди ушунчалык деңгээлге жеткирген Кыргыз мамлекети эмне ушунчалык байбы? Мамлекеттик баягы көзөмөл кызматы кайтарып жүрөт. Эми кимди алдап атасың? Эмнеге алдап атасың? Эгерде сен ушундай алдоо жолу менен келген болсоң, акыретиң абат болобу сен. Жакшылык менен бүтпөйт мындай алдоо жолу.
Эл баарын байкап сезип турат, көрүп турат. Анан жанакы сүйлөшүүлөр боюнча провокация, бийликтин өзү провокатор бүгүнкү күндө. Жанакы Мелис Аспеков деген жигит менимче, менин байкашыма караганда ушул баягы коопсуздук кызматына кызмат кылган жигиттердин бири болушу мүмкүн. Себеп ар дайым каралоонун үстүндө бул. Ар дайым каралоонун үстүндө. Мадумаровду каралаган, ошо Бабановтар менен сүйлөшүп аткан болсо, эгерде сый урматы болгон болсо, бабам деп айтпайт да. Макулсузбу? Макул. Бул ошол баягы провокатор. Бул ортого кирип ошолорго кызмат көрсөтүп жүргөн. Эртең муну жазалады дегендей сыяктуу кылып туруп, анан кайра кой берип кое турган бир азамат болушу мүмкүн. Мен мындан шек санабайм, себеп баягы телефон чалгандардын баарын ачыктан ачык айтып, аларды дагы ушундай сөздөрдү айтууга мажбурлап аткандай сыяктуу угулат. Байкадыңызбы? Канат сайысын сүйлөшүңүздү дагы. Канаттуу маселеси боюнча дагы ар кандай ойлор бар. Бирок баягы эгерде бизде адилеттүү бийлик болгондо айтып койсок болмок да, териштирүүчү кишилер бар, териштирип алат деп. Бирок баленин баары ошо териштирүүчүлөрдө болуп атпайбы? Ошондуктан мунун ак карасын тарых гана ордуна кое алат, башка кое албайт. Ама сүйлөшүп аткандар дагы сүйлөшүүлөрдүн мүнөздөрүн карап көрсөңөр, мына Аспеков боюнча бул ошол коопсуздук кызматынын кызыкчылыгы үчүн жасалып аткан иш катары көрүнөт. Мен ушундай эле бааладым. Себеп андай иштерге барабыз деген азаматтар болсо, биринчиден телефон менен сүйлөшпөйт. Коркуп, калтырап, титиреп, мага киргендердин баары телефондорун тиги жакка таштап киришет го. Титирешет. А мен айтам, эмне мынча коркосуң? Биринчиден мыйзамсыз нерсе айтпайсың. Экинчиден эл жыйналгандагыдан каттуураак сөз айтпайсың баары. Мен мисалы жеке саясатчы катарында көкүрөгүмдө эмне, оюмда эмне болсо ошонун баары микрофондон айтам. Мен телефондон жаап жашыра турган эч нерсем жок. Мына 2 жыл мурун, же 5 жыл мурун Кыргызстан кийинки келерки президенттик шайлоодо мураскер дайындалбайт, мураскер койбойм деп сөз берди эле да. Анан бирок ал сөз ишке ашкан жок. Эми болсо таза шайлоо өтөт деп сөз берип жатат. Анан 7 октябрда дагы ушул тууралуу чоң билдирүү таратты. Эми бул кишинин сөзүнө маани бербеш керек. Ал кишинин сөзүнө маани бербеш керек. Себеп бул киши азыр бирде айтат, 1 сааттан кийин көңүлү кайсы жагына өзгөрүп кетсе ошондой болуп айтылып кетет. Тилекке каршы ушунун натыйжасында биздин жалпы бүтүндөй мамлекеттин да бир аброюна шек келип калып атат. Ушул 7 октябрда сөз улай эле мына Казакстанга дагы чоң сындай пикир айтты. Анан президент Нурсултан Назарбаевга дагы. Ушуга кандай комментарий бересиз? Комментарий бирөө эле. Өзүн өзү сыйлаган, мамлекетин сыйлаган киши андай сөз айтпайт. Комментарий бирөө эле, аны чечмелеп отуруунун кажети жок. Андай сөздү мамлекеттин жетекчиси эмес, андай сөздү жөнөкөй катардагы киши деле айтпаш керек. Айтылбай турган сөз ал. Себеп жөнөкөй эле жашап аткан үй бүлөлөр дагы балдардын алдында же болбосо көчөгө чыгып алып өзүнүн кошунасы жөнүндө андай айтпайт. Жөнөкөй эле айылдагы адамдар, алардын маданияты өтө жогору, бийик. Айтыла турган сөз бар, айтылбай турган сөз бар. Ошондуктан бул өтө мындай бир копол, одоно түрдө айтылган сөз. Бул эл аралык мамиледе, дипломатияда, тууганчылык мамилелерде андай сөздөр болбошу керек. Тилекке каршы ал чектен чыгып кетти. Чектен чыгып айтылды андай сөздөр. Эми биринчи кезекте кошуна мамлекеттин жетекчилери элин уурдап атат деп сөз айткандан көрө өз мамлекетиңде тартипти орнотушуң керек. Өз мамлекетиңде башка кишилердин суктанаарлык даражада экономикалык, социалдык, маданий жагдайларын көтөрүп коюш керек. Башка мамлекеттерге акыл айтканга, акыл үйрөткөнгө эч кимдин эч кандай укугу жок. Бул адамдык жагынан алып караганда дагы туура эмес көрүнүш. Мына сиз кыргыз саясатында азыркы президенттикке талапкерлердин эң тажрыйбалуусу узак өмүр сүргөн экенсиз. Анан 95-жылдан бери саясатта жүрөм деп айрым талапкерлер айтып атат. Анан сиз андан дагы мурдараак саясатта жүргөн адам катары баягы президенттикке талапкерлерди бириктирүү аракетин көрдүңүз эле. Ошондо мындай жыйынтык чыгып жатпайбы же кандай? Жыйынтык тилекке каршы чыкпады, себеп саясатчылар дале болсо өсө элек экен. Көпчүлүк. Ал саясатта канча жыл жүргөндүгүнөн көз каранды эмес. Аң сезиминин даражасы деңгээлинен 95 эмес, керек болсо 65-тен бери жүрө бериши мүмкүн, бак деп оозун ачпай.
Кыргызстанда не деген окуялар болуп өттү, кандай гана көрүнүштөр болду. Ал же бул көрүнүш боюнча эки ооз айткан пикириң бар байлана. Унчукпай эле көрпөнүн ичине жатып алып эле ушу жастыктан башыңды чыгарбай жатып берсең, 50 жыл эле жүрө бересиң. Сенин пайдаң барбы бир нерсеге? Мен 9-класста бир керемет ой жазган экенмин. Максатсыз жашаган адам агып бараткан дөңгөчкө тетеди. Дөңгөч деле ушул суунун агымы менен агып кете берет. Акыры бир жерге барып токтоп, ошол жерден чирип кетмейинче. Акылсызбы? Суунун агымы менен кете бериш бул эрдик эмес. Ошол агым менен баратканда караш керек. Эмне менен агып баратам? Кайда агып баратам? Барар жерим кайсы деген бир ой жүгүртүү болуш керек да. Мына менчиктештирүү саясаты болду, башка саясаттар болду. Ошонун ичинде эки ооз пикирин айтпаган кишиден эмне жакшылык күтсө болот? Кайдыгерлик, конъюнктура деп коет. Конъюнктура деген эч качан жетекчилер менен айтышпадагы, эмне десе колуңду көкрөгүңө алып эле башыңды ийип турсаң, сенин заманың, сенин жашооң тынч болот. Мына ошол тилекке каршы кыргыз мамлекетинде жалаң ошондой күнөс кананын алдында өскөн өсүмдүктөр жетекчи боло калып, азабын тартып атабыз. Лидер деген бул такшалып, кээде кулап, кээде жыгылып, кээде туруп, кээде ыйлап, кээде күлүп, кээде ач калып, кээде ток калып, кээде ысып, кээде тоң бушат. Булар өмүр бою күнөс кананын ичинен чыкпаса, шамал тийбесе, күн тийбесе буларга, суук тийбесе, кантип лидер болот? Жасалма лидер боло албайсың. Жасалма жетекчи да боло албайсың. Айтты эле биринчи президент, мен парашюттан түшүп калдым деп. Экинчи айтты, мен чай ичип отурган жерден алып келип отургузуп коюшту деп. Үчүнчүсү айтты, жалаң жигиттер талашып калган экен, арабызда жалгыз аял экенсиз, сиз келип бериңиз депкенден келип калдым деп. Биз мындай бир такшалган бирөөнү алып келебизби, же ушул бирөө уктап аткан жеринен, бирөө чай ичип аткан жеринен келгендер менен жүрө беребизби ушундай болуп? Бир жолу ушул силкинип карап көрбөйлүбү? Лидерлик касиет бул жараткандан берилет. Анан алып баягы бычакты курчуткандай болуп, курчу болуп туруп чыгат. Бизде биринчи президентти дагы дайындап коюшкан, экинчисин дагы дайындалышты, үчүнчүсүн дагы дайындап коюшту, эми төртүнчүсү дайындап атат. Бизде тандоо болбой атат. Кудай буйрса, 15 октябрда элибиздин саясий аң сезими бир топ деңгээлге көтөрүлдү. Бир канча шайлоолордон кийин башка сезимдер пайда болду. Менде ушул ишеним оту бар. Кудай кааласа, буйрса, накта лидер боло турган кишини таза жүрөгү менен өз элин жылаңач калганча сүйө ала турган адамды. Кандай азап чеккен болсо дагы принцибинен тайбаган. Башка мамлекеттер менен кыргыз мамлекетинин керемет жактарын көрсөтө сүйлөшө алган. Ошол эле учурда каккан казыктай принцибинен тайбаган. Ушул мезгилге чейин болуп келген жанакы күлүп, жалтактап, жер карама болуп, кучактап келе турган эмес, жигиттик касиети бар. Көзүндө каары бар, жүрөгүндө мээри бар бир азаматты шайлаш керек. Оозунда келмеси бар, көкрөгүндө бүтүндөй элге болгон сүйүүсү бар. Муну ол байлыктын баарын таштап койгон азамат керек. Муну ол дүйнөнүн кызыгынан баарынан баш кечкен киши керек. Эми ошону тандап алыш элибиздин колунда. Рахмат. Ана мына бүгүнкү эң башкы окуяны айтып өтөйүн. Бүгүн мурдагы башкы прокурор, азыркы Жогорку Кеңештин депутаты Айда Салянованы азыр эле Ленин райондук соту 5 жылга үй мүлкүн конфискациялоо менен эркинен ажыратты. Анан сиз буга кандай комментарий бересиз? Мына 7 жылдан кийин болуп аткан окуягачы. Мен комментарий бере албайм. Эмнеге? Биринчиден, жана айттым, эл аралап жүрүп, мен 7 күндөн бери телевизордо көргөн жокмун, радиодо уккан жокмун. Түн жарымда келдик. Сиз элестетсеңиз, саат 6-га жакын Кербенден чыкса, биздин жолдорду эске алуу менен саат канчада келет? Кече макул деп коюптурмун деп гана бүгүн келип отурам сиздерге. Ошондуктан эч кандай маалыматым жок. Бир жагынан, экинчи жагынан, эгерде адилеттүү, териштирүү, адилеттүү сот Кыргыз Республикасында болгон болсо, эми сот ушундай чечиптер туура болуптур десең болот. Тилекке каршы сот каалагандай чечип коет.
таба эмес тоба. Мына ошол кыңыр иштерди жасалгандардын баары бир эртеби кечпи жооп берет. Кээ бир азаматтар ошол кезинде ушундай кыңыр иштерди жасап койгон болушу керек. Азыр дагы ошолордон сабак албай кыңыр иштерди жасап аткандар бар. Биз эч бир тарыхтан сабак албай койдук, тилекке каршы. Мен карап көрөйүн, маалыматты толук билмейинче ак же көк деп айта албайм. Бирок ушундай бир саясий оппоненттерине жасалып аткан куугунтук, муну ачык эле айтам, саясий. Эгерде Салянова эмне десе куп деп эле отура берген болсо, бул иш болбойт эле. Өзлөрү айтышып калат го, мен айтпайын дедим эле, сен баштадың. Сен айтпасаң, мен айтпайт элем деп. Бул деген баягы жаш баланын оюнчугу. Сен мага тийиштиңби? Демек эми көрсөтөм. Эгер тийишпесең, жасай бербейсиң беле, унчукпай эле. Мен деле унчукпай атпайм. Дегендей, мындай бир принцип ушундай болуп калды да. Бул жакшы эмес. Рахмат. Урматтуу Алакан Исабаевич, мурда да дебаттар болуп өттү. Сиздин оппонентиңиз катары өзөңгүлөшүңүз мурдагы Азимбек аркылуу чыккан. Анан эми бул жолу да 12 октябрда бир дебат күтүлүп жатат. Жалпы кыргыз эли бир өтө кызыктуу дебат күтүп жатат сиздерден. Эми 12-синдеги телетаймашты айтып атсаңыздар керек. Чүчү кулак тартылганда ошондой келип калыптыр. Менин каалоом да ушундай эле, Кудайга шүгүр. Бул телетаймашта эч кимдин аркасына жашына албайт. Экран деген бул күзгү. Адамдыгын, акыл эсин, сүйлөө маданиятын, аң сезимин, ошол талкуу кылып аткан маселени канчалык деңгээлде билет, баарын көрсөтүп коет. Бул экрандын керемети ошондо турат. Ошондуктан биз жанакы Феликс Куулов болуп, анан 3 партия, Бүтүн Кыргызстан, Ар-намыс, Аалам партиясы биз шайлоо кодексине өзгөртүү сунуштадык эле, албай коюшту. Эмнеге? Биз айттык эле, моундай жапайы чогулуштарды эл менен барып жолугушууларды токтотушубуз керек. Азыр өнүккөн мамлекеттерде маселенин баары дебат деп айтып атасыздар. Баягы телетаймаш деп койдум мен. Телетаймашта чечилет. Ошондо адамдын адамдыгы көрүнөт. Сүйлөгөн сөзү, өңү басы, башы, маданияты, анын акыл деңгээли, тажрыйбасы ар тараптуу. Айыл чарбасынан берип көрөсүң, маданияттан бересиң, тарыхтан бересиң, оор өнөр жайдан тышкы саясат, ички саясат дегендей. Тилекке каршы булар баары качып атпайбы ошондойдо. Бул жакшы эмес көрүнүш. Эртеби кечпи биз ушуга барышыбыз керек. Момундай болуп барып стадиондорго айдап келип чогултуп, чогулуш жасагандардын баарын өткөн кылымга ташташыбыз керек дагы. Азыр заманбап кечинде кыйналбай, жаан астында, шамал астында ач калып, ток калып барбай, үйүндө ысык чайын ичип алып отуруп караш керек. Кимдин ким экенин караш керек. Ошонун тандоо болуш керек. Мен чакырдым. Кочкор атада да чакырдым, жана сөз бербей койгондо. Мен 12-синде Бишкектен күтөм деп. Мен күтөм. Биз да кызыктуу дебат күтөбүз. Бүгүн бизге келип майк уруп бергениңизге чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер менен бүгүн Кыргызстанда болуп жаткан акыркы саясий окуяларды президенттикке талапкер Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери Адакан Кемсанбаевич Мадумаров менен талкууладык. Саламатта туруңуздар.